Байыртадан муунга өтүп келген салттуу кол өнөрчүлүктүн бири бул зергерчилик. Ал бүгүнкү күндө да өз актуалдуулугун жоготпой, коомчулуктун суроо талабын жогорулатып келет. Анда зергерчилик менен алектенген зергерчинин иши туурасында алдыдагы мүнөттөрдө күбө болобуз. Жаш ишкерлердин катарын толуктаган Данияр Токтомбаев бул тармактан өзүн студент кезинен эле байкап, зергерчилик менен алектенип келе жатканына 6 жылдын жүзү болуп калды. Ал 6 жыл аралыгында атак алыска кетпесе да, борбордогу кардарларын канааттандырып, айымдардын талабындай коозуктарды жасап келет. Ал эми ар бир аял затынын өзүнө таандык талгамы болгондуктан, алар менен иштөө да оңойго турбастыгын билдирди. Ар бир аял заттын өзүнүн каалаган бир өзүнүн оюндагы сөйкөсүн жасаш керек. Бирөөнө окшош керек. Меники буга окшош болуп калбаш керек деген сөздү көп айтышат да. Ошондой эле мен бири-бирине окшош болгондой модельчи анан айтат примерно мондай айтыпчы. А мен ошонун анын оюндагы менен мен экөөбүздүн оюбуздагы бир нерсени чыгарып туруп, мисалы мен тартып мен модель чийип көрсөтөм. Ушундай болобу деп чийгенде ал көрсөтүп, о, жакты мага, все, эч кимде жокпу, жок. Алдыдагы майда барат тоскоолдуктарга карабастан өз ишин уланта берген каармандын бүгүнкү күндө ити чөп жеп эмгегинин үзүрүн көрүп жаткан убагы. Кээ бир учурда буйрутмалардын көптүгүнөн уйкуну унутканда күндөр болсо, анын акыбети жемиштүү болуп, бир жумада 60 000 сомдун тегерегинде каражат табылып каларын кошумчалады. Эң көп заказ алган эме болгон 60 000 сом болгон, аны бир жумадан ичинде жазылып койгон. Эсептеп көрсөң, жанагындай бир жумада ушундай нерселер болуп калат да. Мисалы 60 болбосо дагы бир жуманын ичинде бир 15 000 ушундай болуп калышы мүмкүн, чыгып калат. Анан айын эсептеп көрсөң, жакшы эле мындай чыгат да, мындай если заказ болуп турсачы. Если заказ аз болсо, анда азыраак болот, ушундай да, меке. Ар бир иште баштаары алдында кыйынчылыктар жаралбай койбойт. Анда бир гана сабырдуулук жеңип чыгып, ийгиликти жаратат. Мында Данияр мырзанын да алгачкы кадамдары оңунан чыккан эмес. Керектелүүчү курал-жарактар, кардар табуу деген оңойго турган жок. Алгачында 1000 сом менен ишин баштаса, бүгүнкү күндө чыдамкайлык аркылуу гана көздөгөн мүдөөсүнө жете алды. Мен Сүймек деген группалашым бар. Ошол экөөбүз баштаганбыз. Ошол бир үйгө эле жашаган квартирага эле бир комнатасына ушундай нерселер жасап, буларды жазап алып болгон элечи. Столдор тияк-бияктарын чогултуп, анан инструменттерди сатып алып, акырынан чогултатып ушул нерсе келтирдик. Анан ошондон кийин эле иштеп баштадык. Байкелерим жардам берди кичине, анан үйдөгүлөр жардам берди, көбүнчөсүн өзүбүз чогулттук десем болот. Зергерчилик же жана башка иш менен алектенеби, башкысы чыдамкайлык талап кылынаарына ынандык. Андыктан жаш ишкер ишин жаңыдан баштайм дегендер үчүн тобокелчиликтен коркпостон көңүлүнө толгон ишти баштоого чакырат. Айтурган Жапаркулова, Арнас Маратов, Next TV.